Келиңиздер. Бүгүн бул учурга чейинки өткөн темаларды кошуп, бышыктап, анын аркасы менен жаңы теманы түшүнүүгө багыт алабыз. Эң алгачкы кадамдан баштайлы. Биринчи слайд барагын түзөбүз. Түздүк. Андан соң дароо анын өлчөмүн аныктайбыз. Ал үчүн дизайнга кирип, размер слайдадан өз тандообуз менен 4:3 же 16:9 белгилейбиз. Менин тандоом 16:9. Муну чечтик. Эми презентациябыздын кимге жана кандай темага арналгандыгына карай дизайнын белгилейбиз. Мен муну тандадым, а сиздер өзүңүздөргө ылайыктуусун тандаңыздар. Эми албетте бир тема тандап жазуу керек. Бул жердеги заголовок слайда же подзаголовок слайда дегендерди белгилеп, клавиатурадан delete дегенди басып өчүрүп сала берели. Анткени биз өзүбүзгө ыңгайлуу жана керектүү башка жазуу талаасын түзөбүз. Өчүргөн соң эми жазуу талаасын түзүү керек. Ал үчүн эсиңерде болсо, дароо инструменттер панелине барып, же главнаядан муну, же вставкадан муну басабыз да, презентациялык баракка келип, жазуу ишин баштайбыз. Мисалы, Кыргыз Республикасынын туусу. Бул тема болгондугу үчүн бир аз башкалардан өзгөчөлөнүп туруусу зарыл. Андыктан башкача түз. Андан соң бир аз жоондук берип коюу туура болчудай. Теманы жогору жайгаштырып койгум келип турат. А сиздер дагы биринчи сабакта көрсөтүлгөндөй мыш менен кармап, ылайыктуу жерге жайгаштырып алыңыздар. Эми желек болгондон кийин анын сүрөтүн койбосок болбойт. Вставкадан рисунки, андан ары желектин сүрөтү жайгашкан папка. Менде загрузки папкасы, а сиздерде мүмкүн башка. Сүрөттү белгилеп, вставить коюу командасын басабыз, сүрөт бул тарапка келип түштү. Өлчөмүн керектүү деңгээлде алып келип, бизге ылайыктуу жайга которобуз. Бул маалымат менин көз карашымда азыраак. Андыктан символика тууралуу азыраак жаза кетели. Дагы да болсо, инструменттер панелине көтөрүлүп, же главнаядан муну тандайбыз, же вставкадан надписти тандап жазабыз. Демек, Кыргыз Республикасынын желеги 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган. Авторлору Айдарбеков, Жайчыбеков, Иптаров, Матаев, Сыдыков. Ушул маалымат жетиштүү азырынча. Жаңы теманы эми баштайбыз. Эсиңерде болсо, бүгүнкү сабактын темасы анимация. Анимация аты айтып тургандай эле презентациялык слайдтарды кыймылга келтирет. Анимациянын эң негизги панели ушул. Баштадык. Бул жерде 4 негизги иш-аракет бардык кызматты аткарат. Биринчи, ход же пайда болуу. Бул анимациялык функция презентациялык слайдтагы бардык маалыматтардын, мейли фигура, мейли сүрөт, мейли жазуу болсун, жен эле туруп калбастан кандайдыр бир өзгөчө кыймыл-аракет, эффект менен пайда болуусуна шарт түзөт. Ушул жерден тандап кошсок болот. Же дагы башкачарагын пайдалануу керек болсо, төмөн жактагы дополнительные эффекты входа буйругу аркылуу кирип, бул жердеги тизмеден тандап, окейди басабыз. Болду. Бизге керектүү эффект пайдаланылат. Экинчи, выделение. Эгерде биздин слайдка кошкон бир материалыбыз керектүү учурда башкалардан өзгөчөлөнүп, өзүнө көңүл бурдуруу зарылчылыгы пайда болсо, ушул эффектке кайрылабыз. Мында тандообузга жараша түрдүү эффекттер бар. Айтор биздин каалообузду толук канааттандыра алат. Эгер бул жердегилер аздык кылса, дополнительные эффекты выделениеге кирип, башкачаларын тандоого болот. Үчүнчү, выход. Албетте, бул ход эффекттеринин карама-каршысы. Бул презентацияга кошулган маалыматтардын пайда болуусун эмес, тескерисинче жок болуп кетүүсүн же көрүнбөй калуусун уюштуруп берет. Биздин бул текстке пайдаланып көрөлү. Мисалда көрүнгөндөй, текст жазуу түрдүү жолдор менен көздөн кайын болду. Жогорудагыдай эле кошумча эффекттери дополнительные эффекты выхода сандыкчасында катылган. Төртүнчү, пути перемещения. Кыргызча айтканда орун которуу. Бул эмнеге керек? Мисалы, ушул желектин сүрөтүн айталы, презентациянын башталышында бул жерде туруп, ал эми акырында сол жакка которулуп калуусун пландасак, ошол функцияны аткарууга жардам берет. Кошумчалары мурдагыдай эле другие пути перемещения да орун алган. Мынакей, чоң анимация аталышындагы панелдин негизги бөлүмүнүн аткарган кызматтары. Албетте, дагы айта кетейин, бул үстүртөн гана таанышуу. Алдыда ар бирине бир нече сабактан саякат жасайбыз. Ошондо кеңири мүмкүнчүлүктөрүн үйрөнөбүз. Параметры эффектов же эффекттердин ишке ашуу жолдору. Бул анимацияга жардамчы.
Эгерде биз сүрөткө анимация берсек, бул ошол анимация кантип ишке ашу керектигин көзөмөлдөйт. Мисалы, ход, анын ичинде появление командасын бердик. Анимация өз алдынча төмөнкүдөй аткарылууда. А биз бир аз өзгөртүүнү көздөсөк, параметры эффективга кирип, бир аз корректировка беребиз. Бул анимациянын бардык түрлөрүндө колдонулат. Добавить анимацию. Эгерде биз бир эле материалга, биздин мисалга сүрөткө дейли, бир нече анимация колдонууну пландасак, анда дал ушул добавить анимацию кыймылдаткыч күч болуп берет. Мисалы, ходдон ошол эле появлениени тандадык. Анын параметрлерин өзгөрттүк. Эми анимация менен сүрөттү алып келгенден кийин мүмкүн аны кайра сапарына узатып коюу керек болот. Ошондо дал ушул добавить анимацияга кирип, выходтан кайра эле ушул появлениени тандап кошо алабыз. А эгер бул тараптан эмес, жөн эле жогору чыгып, ушул жактан тандасак, анда анимация кошпой, аны жөн эле өзгөртүп жиберебиз. Андыктан анимация кошуу үчүн сөзсүз добавить анимацияга кайрылуу керек. Область анимации. Эгерде презентацияга бир нече анимация пайдалануу керек болсо, анда эң биринчи ушул область анимации командасын берип, бул тараптан мындай панелди чыгарып алуу зарыл. Анткени кайсы материалга, маалыматка кандай анимация пайдаланылганы, алардын кандай иретте жайгашкандыгы дал ушул жактан көрүнүп турат да, ишибизге эбегейсиз жеңилдик берет. Мисалы, бул көрүнүп тургандар биздин сүрөткө кошкон анимациялар. Триггер. Мына ушул сыйкыр жасоочу функциялардын негизгиси болуп саналат. Анткени бул триггер аркылуу анимация сен каалаган малда, сен каалаган баскычтын жардамында сага ыңгайлуу абалда анимациялардын аткарылуусун камсыздап берет. Тактап айтканда, анимацияны сага толугу менен баш ийдирип берет. Буга дагы көп сабактарды бөлөбүз. Ага чейин сабыр кылып турууга туура келет. Анимация по образу. Бул бир анимацияны башкаларга да тез, ыкчам пайдаланууну уюштуруп берет. Мисалы, сүрөттү белгилеп, ушул жерди бассак, мындай краска берүүчү кесимал белги пайда болот. Аны башка бир объектиге алып келип, мыштын сол кнопкасы аркылуу, мисалы, бул жазууга басып койсок, сүрөттүн бардык анимациясы буга да көчүрүлөт. Ал эми время показа слайдов бөлүмүндө анимациялардын аткарылуу убактысын ишке ашуу командаларын колго алат. Мисалы, сүрөттөгү входдун появлениеси канча секунд аралыгында өз ишин бүтүрүүсү керек, жана ал анимация өз алдынча эле ишке аша берүүсү керекпи, же мыштын командасы аркылуу ишке ашуусу зарылбы? Мына ошол маселелерди чечип берет. Демек, анимация панели менен үстүртөн тааныштык, аз убакыттан кийин жакындан таанышабыз.